Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Джон Брикнер аттуу адам менен таанышып, анын абактан чыгып жатканын көрөбүз. Ал кокусунан адам өлтүрүү менен камалып, бирок арыз берүүчүлөрдүн ырайымдуулугу менен Джон өз мөөнөтүнөн 3 жылга эртерээк чыгат. Эми мындан аркы жашоодо тынчыраак жашайын деп чечкен Джон бир компаниянын курулуш иштерине жумушка орношот. Күндөрдүн биринде түнкү эс алуучу жайлардын биринде ичимдик ичип отуруп, официант кызга мас адамдар кайра-кайра тийишип жатканын көрөт. Дароо эле карап тура албай Джон ал мас адамдарды коркутуп, сыртка сүйрөп чыгарып салды. Аны көрүп калган жайдын жетекчиси Джонду чакырып, сага жумуш керекпи деп ага сунушун айта баштайт. Ошондон тарта Джон күндүзү курулуш иштеринде иштеп, кечкисин болсо жанагы барда мас болуп ызы чуу чыгарган адамдарды тынчытып, кароолчулук милдетти аткарып иштей баштайт. Күндөрдүн биринде ошол барга Рино деген адам келип, Джондун ызы чуу чыгарып жаткан адамдар менен укмуштуудай мушташып жатканын көрөт. Дароо эле Джонго келип, ал дагы өз сунушун айтып, мага кошулуп иштейм десең экөөбүз биригип жакшы суммадагы акчаларды табабыз деп айтат. Көрсө Рино эрежесиз мушташтарды айтып жатканын түшүнгөн Джон дароо эле анын сунушунан баш тартып кетип калат. Эртеси Джон курулушта иштеп жүргөн кезде эле ал жерге Джонду издеп Вероника деген аял келип калат. Көрсө дал ошол Верониканын күйөөсүн 4 жыл мурда Джон кокусунан өлтүрүп алыптыр. Джон түрмөгө түшкөндө Вероникага күн сайын кат жазып, андан кечирүүсүн сурана берген. Акыры Вероника да ойлонуп тийиштүү жактарга кайрылып жатып, Джонду мөөнөтүнөн 3 жыл эрте чыгарып алган. Эми экөө жай отуруп сүйлөшө баштап, көрсө Вероника мунун баардыгын өзүнүн жан дүйнөсү менен эмес, ушундай нерсеге муктаж болуп кылыптыр. Анткени анын кызынын өмүрүнө коркунуч жаралып, операция кылып жүрөгүн алмаштырбаса, иш ого бетер кайгылуу жагына айланмак. Ошондуктан Вероника Джондон жардам сурап, мен сени мөөнөтүңөн 3 жыл эрте чыгардым. Эми кызыма керектелчү сумманы таап бер деп айтып кетет. Эми жүрөк деген нерсе оңой эмес болгондуктан операцияга $250,000 акча керек болуп, бирок Джон мындай акчаны жумасына күн-түн дебей иштесе дагы тез аранын ичинде таба алмак эмес. Ошондо Джон эмне кылсам экен деп, баягы эрежесиз мушташка катыш деп сунуш берип кеткен Рино эсине түшөт. Анткени Рино Джонго мындай беттештерден чоң-чоң суммадагы акчаларды табасың деп айткан болчу. Ошондо ал бардагы официант кыз Фрэнки менен сүйлөшүп, Рино Фрэнкинин досу болгондуктан ага алып барат. Джонду көрүп кубанып кеткен Рино дароо эле аны беттешке алып барып, ошол жерде беттешип жаткан чемпионду көрсөтөт да, эгер ушул чемпионду жеңсең $100,000 ашык акча утуп аласың. Бирок бул туш келген адам менен эле беттеше бербейт. Аны менен беттешиш үчүн адегенде башка бир канчалаган мушкерлерди жеңип отуруп өзүңдү көрсөтүшүң керек. Ошондо гана алар чоң суммадагы акчага сени менен беттешкенге макул болушат деп айтат. Анда бул жөнүндө ойлонуп көрмөкчү болгон Джон Верониканын үйүнө барып, мен сен айткан нерсени кыла албаймын. Мен кантип тез аранын ичинде ушунча көп суммадагы акчаны таап бере алмак элем десе, Вероника үкөккө салынган Джондун каттарын көрсөтүп, сен түрмөдө отурганда мага ушул каттарды жөнөткөнсүң. Бул жерде сен менин кечирүүмдү суранып, боштондукка чыгарсаң эмне болсо да кылып берем деп айтпадың беле, унутуп калдыңбы деп айтат. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Аңгыча болбой аркы бөлмөдөн Верониканын кызы да чыгып келип, аны көргөн Джон бир азга ойлонуп калат да, мен кыздын операциясы жазалышы үчүн колуман келген нерсенин баарын кылам деп айтып жөнөп кетет. Курулушта болсо Джондун жетекчиси ар дайым келип алып эле ар нерседен бир нерсе чыгарып, Джондун түрмөкөш экендигин айтып эле жинине тие берчү. Керек болсо ал бир күнү Джонду уурушуп жумуштан да айдап салат. Бирок ошол эле самат өзүнүн да уурусу бар болгон байтур ошол жерден жыгылып түшүп, Джон болсо аны өлүп калбасын деп биринчи жардамды көрсөткөнгө жетишет. Тез жардам келип ал адамды алып кетишкенде, Джондун биринчи жардам көрсөткөнү чоң пайдасын тийгизгендигин айтышат. Ошентип Джон кайра эле баягы беттештерди көрүүгө келип, ал жерде Ринонун мушкери жеңишке жетишип, бирок абалы аябай эле жаман болуп калган эле. Анткени алдыда дагы бир беттеш күтүп, Ринонун мушкери аны жеңсе гана толук кандуу жеңишке жетишмек. Ринонун мушкери ошол жерден эле эси ооп жыгылып, Рино эмне кылаарын билбей жатса, Джон анын жанына басып келип беттешке чыгууга макулдугун айтат. Рино дароо эле ошол жерден өзүнүн мушкерин алмаштырып, аренага кирип барып, өзүнүн жаңы мушкери Джонду жарыялап беттешти баштап жиберишет. Беттеш эрежесиз болгондуктан каршылаш турбай жатып калганга чейин ура берсе болот. Ошентип беттештин башында эле каршылашы Джондун колун тиштеп алып, андан соң үстүнө чыгып алып ургулай баштайт. Бирок Джон туруп кетүүгө мүмкүн болуп каршы соккуларды өткөрө баштаганда,
Элдер аларга темир таяктарды ыргытышат. Болушунча коргонуп отурган Джон акыры 2 темир таякты тең алып алып, бирок жылаңач колдору менен гана күчтүү экендигин көрсөтүп темир таяктарды таштап, каршылаштын жүрөк тушуна өтө катуу сокку өткөрүп жыгылтат. Жеңиштин даамын таткан жаңы достору үйгө барышып, акчаларын эсептеп андан ары сүйлөшө башташат. Бул беттеште Джон $22,000 утуптур. Бирок бул акчаны коротуп салууга болбойт. Аларды чемпионго каршы беттешке чогултуп сактоого туура келет. Андан кийин Рино аларды жашы өтүп калган ушундай беттештерге акча сайып жүргөн адамга алып барат. Достор ал адамга сен биздин беттешке чоң суммадагы акчаны коюп бер. Биз жеңип чыгабыз, сен дагы бир топ акча иштеп аласың деп айтышса, ал адам Джонго такыр эле ишенбей. Сен адегенде бир топ беттештерге катышып өзүңдү тааныт. Тажрыйба топтогондон кийин гана мен силердин беттешиңерге акча коюшум мүмкүн деп айтат. Ошондон кийин алар дагы бир беттешке барышып, бирок Рино ар кайсы эле адамдарга карыз болуп, керек болсо ушул беттештин уюштуруучуларына да карыз болуп жүрүптүр. Алар карызын төлөбөй качып жүргөн Ринону иттерге талатмакчы болуп калышып, бирок Джон алар менен олуттуу сүйлөшө баштайт. Ал уюштуруучуларга мен азыр беттешке чыгамын, байгеге $10,000 коём. Эгер жеңип кетсем силер Ринонун карызын толугу менен кечесиңер деп айтып макул кылат. Дароо эле беттеш башталып, Джон өзү эле чоң адам экендигине карабай, каршылашы андан да чоңураак адам болуп чыгат. Бир топ токмок жеген Джон акыры ачуусу келип ал адамды да жеңип чыгып, ошол күнү эле Вероника ага телефон чалып, кызынын абалы андан да оорлошуп бара жаткандыгын айтат. Ошонун айынан дагы Джонго беттештерге бат-баттан чыкканга туура келет. Күн сайын мушташып баштаган Джон $50,000 ашык тапты. Бирок чемпион менен беттешке чыгуу үчүн жок эле дегенде $100,000 акча керек болчу. Ошентип жүрүшкөндө Риного 3 адам келип, аны ууртукмокко алып эле карызын доолай башташат. Көрсө Рино дагы бир миллионерге $150,000 акча карыз экен. Ошондуктан анын адамдары ар дайым келип коркутуп, эгер кийинки жумада акчаларды коюп койбосоң, манжаларыңды бирден кесебиз деп айтып кетишет. Кийинки көрүнүштө Джон дагы бир мушкерге каршы күрөшө баштайт. Бул кезде бир канча мушкерлер Джонго каршы беттешүүдөн корко башташкан болчу. Джон болсо дагы да көбүрөөк суммадагы акчаларды иштөө үчүн дал ушул жерге келип, бирок анын каршылашы бир топ эле күчтүү болуп чыгат. Экөө бир топко чейин кармашып отуруп, акыры Джон ошол каршылашын араң дегенде жеңип чыгып, өзү да бир топ жаракат алат. Бул Джондун 13-чү беттеши болуп, муну да жеңип чыккандыктан азырынча Джондун бир да утулушу жок. Беттеш бүткөндөн кийин бул жолу Вероника Джонго ыйлап чалат. Анда эмне болуп кетти экен деп үчөө тең Верониканын үйүнө жетип барышып, ал жерден Верониканын эси ооп жаткан жеринен табышат. Джон ошол жердеги кагазды окуп көрүп, көрсө дарыгерлер акча жок болгондуктан Саранын жүрөгүн алмаштыруудан баш тартышыптыр. Ошондо Вероника да кыйналып өз тамырын кесип, бул дүйнөнү таштап кетүүнү чечиптир. Бактыга жараша Джон убагында келип калгандыктан аны ооруканага жеткирет. Эми Джон бир эмес 2 адамдын дарылануусуна акчасын корото баштайт. Фрэнки Джондон деги булай алсага ким болот? Эмне үчүн аларга мынчалык кам көрүп жатасың деп сурап, Джон болсо ага болгон иштин жайын айтып берип, мен качандыр бир кездерде бул аялдын күйөөсүн өлтүрүп алгам. Бирок атайлап эмес, ал өзү биринчи мага кол сала баштагандыктан мен коргонуп жатып эле ушундай иш болуп кетти деп айтып берет. Ошондо Фрэнки Джон мунун баардыгын өз күнөөсүн жуу үчүн кылып жаткандыгын түшүнүп, чынында Джондун тагдыры ушундай болсо дагы анын жүрөгү таза жакшы адам экендигин түшүнөт. Вероника болсо Джондон, сен мени эмне үчүн куткарып калдың? Эгер мен өлүп калсам, менин жүрөгүмдү кызыма беришмек. Ошондуктан мени куткарбай эле коюшуң керек болчу деп айтат. Ошентип Рино Джонду кийинки беттешке алып барып, өздөрү ушуга чейин иштешкен $150,000 ортого коет. Адегенде каршылаш тараптын адамы ага макул болбой, бирок өзүнүн мушкери жеңип чыгаарына ишендиби айтор макул болот. Рино бир кезде дааратканага киргенде, анын артынан баягы миллионердин 3 баш кесери кирип келет. Аларды көргөндө Рино дароо эле тызылдап, мен бүгүн беттешке чоң суммадагы акчаны койдум. Бүгүн силердин акчаңарды сөзсүз кайтарып берем. Анткени менин мушкерим буга чейин бир да жолу утулган эмес. Беттештин аягын күтүп гана тургула деп макул кылат. Аны байкап алган Джон Ринонун бир нерсени жашырып жатканын түшүнүп, деги эмне болду деп сураса, Рино эч нерсе айтпай коет. Ошентип Джон өзүнүн өтө күчтүү каршылашы менен беттешти баштап, кызыгы ал бул беттеш өлүмгө чейин экендигин такыр билген эмес. Айгышкан катуу беттеште улам бири үстөмдүк кылып, эки мушкер тең өтө катуу жаракаттарды алат. Аягында Джон дагы эле өзүнүн күчтүү экендигин көрсөтүп, укмуштуудай соккуларды өткөрүп отуруп каршылашын жеңе баштайт. Акыры каршылашы дээрлик эсин жоготуп, бирок акча сайган оюндун уюштуруучусу же сен өлөсүң же ал өлөт деп беттешти такыр токтотпой, Джондун каршылашын өлтүрүшүн күтүп туруп алышат. Бирок бир кезде ачуусун басып эсине келген Джон, мен кандай болгон күндө дагы адам өлтүрбөйм деп айтат да, ал жерден чыгып алып кетип калат. Анын артынан Рино да чыгып кетейин деп жатса, жанагы баш кесерлер аны чыгарбай кармап алып өтө катуу уртокмокко алышат. Бирок бактыга жараша азырынча манжалары кесиле элек. Ошондо ошол 3 жалдангыч адам Джонду өздөрү менен алып кетишет дагы өздөрүнүн башчысы миллионерге алып барышат. Миллионер адамдын аты Вольц болчу. Кызыгы ал миллионер Эмир Джонго эмне дейт экен деп жатса, көрсө ал миллионер адам баягы Джон иштеп кеткен курулуш компаниясынын ээси экен. Ал Джонго, сен менин күйөө балама биринчи жардамды көрсөтүп аман алып калыптырсың. Демек биз сенин алдыңда карыздарбыз. Каалаган нерсеңди айт, балким биз аткарып беребиз деп айтса, Джон дароо эле Вольцко,
Жүрөгүнүн операциясына акча жетпей жаткан Сара деген кызды айтат. Эгер ушул ишти кылып берсеңер абдан жакшы болмок. Анан да менин досум Рино сага карыз окшойт. Эгер мүмкүн болсо анын да карызын кечип салбайсыңарбы деп айтса. Вольфсонго мен сенин бир гана ишиңе жардам берем. Же кыздын операциясына жардам кылайын, же болбосо Ринонун карызын кечейин деп. Кайсынысын кылайын өзүң танда деп сурайт. Анда Джон бир аз ойлонуп миллионерден Ринонун карызын кечип салууну суранат. Ошентип ал жактан чыккандан кийин Джон баягы беттештерге акча сайып жүргөн кара адамга барат. Ал өзүнүн жагдайын айтып түшүндүрүп, көп суммадагы акчаны менин башыма сайып бер. Мен беттеште жеңип кызды операцияга киргизишим керек десе, ал адам Джонго так жообун бербей, кайдагы эле бир түшүнүксүз нерселерди сүйлөп коет. Рино дагы эми башында эч кандай карызы жок экендигин билип, дароо эле Джонго келип ага абдан ыраазы экендигин айтат. Ошону менен катар Фрэнки дагы Джонго абдан ыраазы болот. Анткени жанагы Ринонун $150,000 карызы чынында анын карызы эмес. Дал ушул Фрэнкинин карызы болуп чыгып, Рино болсо ал карызды өз мойнуна алып Фрэнкиге жардам берип жүргөн болот. Ушуларды билгенден кийин Джон досторуна: "Эми кандай болгон күндө дагы мен кызды сактай албай калдым окшойт. Ошондуктан Верониканын да көзүнө көрүнбөй бул шаардан жок болуп кете берейин" деп жөнөгөндө, дагы бир беттештердин уюштуруучусу Риного телефон чалып калат. Көрсө кимдир бирөө Джондун атынан анын башына өтө көптөгөн суммадагы акчаны сайып, дагы бир өтө күчтүү чемпиондордун бири менен беттешүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бериптир. Джондун ою боюнча ал баягы жашы өтүп калган беттештерге акча сайып жүргөн адам болсо керек. Эмнеси болгон күндө дагы Джонго жакшы бир мүмкүнчүлүк келип, өтө шумдуктуудай жерде эле беттеш башталып кетет. Албетте бүт баары эрежесиз болгону менен бул жолку беттеш өлүмгө чейин эмес болчу. Ошол жерден катуу кармаш башталып, бир топко созулуп, эки мушкердин тең болгон жерден кан кете баштайт. Бир кезде алардын аренасы үзүлүп, ылдый кулап түшүшүп, Джон каршылашын өлтүрүүнү каалабаса дагы, каршылашы Джонду өлтүрүүнү абдан каалап жатты. Ал чынжырды үзүп, чоң темирлерди кулатып жиберип, темирлердин алдына басылып калган Джон эми өлдү окшойт деп ойлоп жатышса, бир кезде Джон тирүү бойдон күйүүчү майдын арасынан суурулуп чыгат. Беттеш андан арыда кызуу уланып, бир канча соккуларды жеп калган Джон алсырап бараткандыгы билинип турду. Аяк жагында ал кайрадан кайраттанып, чыңданып, болгон күчү менен күчтүү соккуларды кайрадан өткөрө баштайт. Эң акыркы соккуда ал каршылашынын кабыргасын сындырып, каршылашы болсо утулгандыгын мойнуна алып беттешти токтотууну суранат. Ошентип көптөн күткөн жеңиш да келип, бир топ суммадагы акчага ээ болгон Джон анын беттешке катышуусуна баягы жашы өтүп калган адамдын акча коюп бергендигин билет. Рино албетте Джон менен дагы да иштешип, ушундай беттештерди өткөрүп, дагы да көп акчаларды тапкысы келет. Бирок Джон Риного болду эми баары бүткөндүгүн айтып, беттештерге мындан ары катышпай тургандыгын билдирет. Албетте Джон Верониканын кызынын операциясын да кылдыртып берип, аны сактап калгандан кийин Вероника дагы Джонду кечирип, ыраазычылыгын айтат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.